Жалал Абад шаарындагы Борбордук базардагы чачкынды соода жайлары алынууда. Жөө адамдар басуучу жолдогу соода күркөлөрү жаңы ачылган базарга көчүрүлмөкчү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жеринде соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, соода жайларын жаңы базарга ташууга унаа уюштурулган. Биз мурун рейдке чыкканда базардын ичине кирип качатын. Эпте бар уже. Азыр ошо айтып атат. Биз уже базарды даяр кылып, мына баргыла же бирөө жарым силерден бир сом сурап атабы. Сандыкты алып барып коюп алып ошерге месаны кылып, бардык шарттарды түзүп берип атабыз. Деген менен сатуучулар бүгүнкү азыктар сатылбай, чыгымга учуроодон тынчсызданып турат. Сатуучулардын айтымында базардын көчүрүлүшү боюнча эскертүү берилген эмес. Кече айтканда бүгүн көчмөкпүз биз. Эми бүгүн товар алып келип жайгандан кийин кеткиле деп, көчкүлө деп эме кылып атат. Эми биз кандай кылабыз эми аяка? Кече айтканда бүгүн биз туура эле ошол жака бармакпыз да. Bir gün murun предупреждение берген жок да бизгечи. Бүгүн келип ачкандан келип айтып атат да. Эми бүгүн апарган менен айры адам барбайт да. Кечке мына жүзүмдөр свежий нерселер эртең ыргычка туура келет да. Bir gün калса болду, эртеси күнкү сабактар кургандан адам албай коет. Баарына кыйын болуп атат. Биз эми маалында айтып деп жерге конуш болуп конуп туруп соода кылганбыз. Бирок күнүмдүк нерсебиз берип жүргөнбүз. Эми азыр жылдырганда ичкери калып сыртты жылдырып атат. Бизге деле кыйын да. Туурабы? Же ошол жерге эми азыр кетип бартабыз. Барып ошол жерде место берет дейт. Барып көрөлүчү, ошол жерге туура келсе, барып турабыз. Базардын ичинде соода жүргүзүүгө орун жок болгондуктан жол четинде убактылуу соода сатык кылганга уруксат берилген. Бул үчүн мындагы соодагерлер керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментине акы төлөп турушкан. Услуга деген бар, бизге күнүнө төлөп турушат эле. Анан бул жерде азыр айтып атышпайбы? Бизди азыр алып атат, эми көпчүлүгү нааразы болуп атат да. Булар өздөрү деле билишет. Булар күнүмдүк иштенсе, булар бүгүн бирөөсү иштесе, эртең дагы эле бирөө жок болсо, кайра эле бирөө келип туруп алат. Ошого өздөрү деле билет. Биз каалаган күнү чыгып буларды биз алып бергенге агамыздан жол берет. Базардын ичиндегилерге биз аларга эскертүү беребиз. Эскертүү берип анан алдырабыз. Бул жерди биз кайсы күнү чыгып дагы тазалаганга биздин акыбыз бар. Борбордук базардын айланасындагы чачкынды соода жайлары иретке келтирилет. Көчүрүлгөн сатуучуларга жаңы ачылган муниципалдык базардан жайлар берилмекчи. Андан сырткары өз кардарларын таап, соодасын жүргүзүп кеткенче эч кандай төлөм талап кылынбайт. Көчүрүлгөн соодагерлер үчүн эми буга чейин место алгандар бар, ал жерден орундук алгандар. Дагы бир аз орундуктар калды. Эгер баягы салыгын төлөп, көп жылдан берки ушул соода кылып жүргөн ишкерлер болсо, алар үчүн дагы да запас месталар бар. Аларга месталарды берип атабыз жаңы базардан, муниципалдык базардан. Базардын жеңилдиктери болсо, ушул 1-январь 2023 жылга чейин эч кандай төлөмсүз орундуктар бекер берилүүдө, бардыгына тең. Ушул эле маалда муниципалдык базарда жайгашып жаткан сатуучулар дагы көбөйө баштаган. Арасында соодасын баштагандары дагы бар. Алардын айтымында берилип жаткан жеңилдик жана түзүлгөн шарттар купулуна толуптур. Ушул жака көчүп келип аябай жакшы экен. Мына жылуу кышкысын. Анан мынандай жийиштирип да отурбай жаап коюп 8-ден 8-ге чейин иштеп эл үчүн условия түзүп бериптир. Жөн эле чын жүрөгүбүз менен эле келип атабыз. Эл жактан бул жака эме көчүрсө көчүш керек да, айтканын кылыш керек да. Адамдар кичине үйрөнгүчө ушундай жеңилдик берип турса, элге берген жардам ошол да. Бизге башка эмне кереги бар? Алдыңкы күндөрү жаңы муниципалдык базар ачылып, толук ишке берилиши күтүлүүдө. Анда 1000ге жакын соода жайлары түзүлгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан шаар ичиндеги маршруттук каттамдардын багыты дагы өзгөртүлүп, бир катар коомдук транспорттор жаңы базар аркылуу өтө баштады. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.